Урматтуу достор, биздин Кайрымдуу Бол коомдук фондуна канчалаган кайгы менен кайрылган мекендештердин кайгысын тең бөлүшүп, бир жакшылыгына жарап берсек деген жакшы үмүттү аркалап биз аракетти жасап келебиз. Бул сиздерге маалым. Ошол катарында Алмаз байке менен Захид эже ошол өмүрлүк жолдошу менен бизге кайрылган бүгүнкү күндө Индияда боор оорусу менен ошол тез арада кетиши керек болуп, ден соолугу күн санап начарлап бараткандыктан жетишсиз каражат менен жетип алуу аракетин жасаган. Бирок бүгүнкү күндө ошо жетип алгандыгына өтө жакшы болуптур. Анткени медициналык кароолор болуп жатат. Эгерде дагы бир аз кечиккенде анда акыбал оор болуп калмак экен, достор. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин жардамчылар менен Азамат Баймаковдун жардамы менен Индия мамлекетине келдим эле. Бул жерде докторлордун текшерүүсүнөн өтүп, акча каражаттын тартыштыгына байланыштуу операция күтүп жатам. Азыр докторлордун карамагында дары дармек менен жан сактоодон. Сиздерден чоң үмүт менен жардамыңыздарды күтөм. Урматтуу кыргыз элим. Биз Азамат Байматовдун жардамы менен Индия өлкөсүнүн Фортекс клиникасына келгенбиз. Кыргызстандан жолдошума боор оорусунун 4-нчү стадиясы деген диагноз коюлган. Жолдошум кан кузуп, комага түшүп оор абалда болчу. Индияга келгенде Индиянын врачтары өзүнүн көзөмөлүн алып, кан тамырларынан дагы кровосечение болбосун деп кольцо коюшту. Азыркы учурда операцияга каражатыбыз жетпей атат. Ошо каражат жетпегенине байланыштуу биз дары менен жатабыз. Кыргыз элиме кайрылат элем. Ошо жолдошумдун өмүрүн сактап калганга себепкер болуңуздар. Ошондуктан ушул күнгө чейин Алмаз байкенин жакын адамдары, айылдаштары, эли, журту, тууган уругу баары биригип кылынган жакшылык менен жакшы жетип алгандыгына чексиз шүгүр. Эми достор, Алмаз байкенин бүгүн абалы жакшырып кетиш үчүн дагы $10.000 жетишсиз каражат. Ошол $10.000 100 сомдон болсо дагы, 10 сомдон болсо дагы келгиле. Акыретибиз үчүн азык топтоп алайлы. Ал бергенибиз жакшы болуп кеткендиги Алмаз байке үчүн болсо, андан пайда болгон сооп сиз менен биз үчүн керек. Ошол эртеңки акыретибиз үчүн азык болот. Азык болсун. Ошо сомдорубуз турат, ошо турган сомдорубузду сооп калмаштырайлы. Дүйнөдө кандай гана апааттар, аламаттар болуп жатат. Ошондуктан достор, эч ким билбейбиз кимибиз качанга чейин жашаарыбызды. Ошон үчүн азык топтоп алышка сиздерди мен чакырам. Берип, Кудай буйруса кемибейбиз. Берип, Кудайым Аллах Таала берекесин берет. Ошон үчүн Алмаз байкеге көп дуа кылайлы. Мен да ушул ыйык жайда туруп дуа кылам. Алмаз байке, Аллах Таала сизге ден соолук өмүр берсин. Берген артына шифа берген болсун Аллахым. Өз мээриминде биз алсызбыз эй жараткан Аллахым. Өзүңсүң бизди жоктон бар кылган, барды жок кылуучу да өзүңсүң. Аллахым, биз сага таандыкпыз. Өзүң ушул берген артына шифа берип, Алмаз байке жакшырып, ошол үй бүлөсүнүн, балдарынын, тапкан балдар кыздарынын, бир туугандарынын жанында, тууган уругунун, элдин ичинде аман болушун жараткан өзүң насип кылгын, өзүң жардам бергин. Биз себепкер гана болуучубуз. Себепкер болуп өзүбүзгө таандык соопко ээ болуучубуз. Ошондуктан Кудайым буйруп, Аллахым насип кылып, жакшырып мекениңизге келишиңизди Аллах насип кылсын. Алмаз байке, жакшы болуп кеттиңиз. Мен сиздин мусулман бир тууганыңыз катары ушул чын жүрөгүмөн тилектешмин. Аллах Таала ушул кылынган бата тилектерди Аллах кабыл кылган болсун.